Дагы да сиздерди студиябыздан күтөбүз. Келесиздерби? Ооба. Келиштик, Качан келесиздер дагы? Дагы 12ден үйрөнгөндө чакырабыз. Макулдаштык, Келебиз, Чоң рахмат сиздерге. Тайпадагы окуучулар менен параттан өттүк. Канча күн жеткенде үйрөнүп калдыңыз? Көп. Көп, Ай. Фатима, комузга сабакка барып баштагандан баштап сиз канча күн үйрөндүңүз? Мен 12'de үйрөндүм. Канча күн үйрөндүңүз? 12. 12 күн, Жалаң эле күн ойнойсузбу же ырдап да коесузбу? Жалаң эле күлө ойнойм. Күн, Качан ырдап үйрөнөбүз? 3 класста. 3 класстан баштап ырдап үйрөнөбүз, Aynı günde biz oynadık ak çölmük. Балага учурунда көңүл бөлүп, эмнеге шыктуу экенин маани бере турган болсоңуз, ар бир бала таланттуу, ар бир баланын колунан көөрү төгүлгөн кайсы бир кесиптин чебери чыгат деп айтылат элибизде. Ошондуктан бүгүнкү майрамдын урматына биз Комузда кол ойноткон номер 1 Балдар музыкалык искусство мектебинин окуучуларын чакырып отурабыз. Дал ушул окуучулардын эжеи Нуризат Төлөбаева, Алия Үсөм биздин окуучулар, Алия Үсөнова, Сезим Жакыпбекова жана Фатима Данияровалар. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү майрамыңыздар менен. Рахмат. Маанай кандай? Майрамдык маанай. Жакшы. Бүгүн эмне кылдыңыздар майрамда? Бүгүн площадька бардык, майрам көрүп келдик. Майрам көрүп келдиңиздер, Жактуу майрам? Ооба, жакты. Майрам бүгүнкү майрамдык иш-чарада сиздер Ала Тоо аянтына барып, ал жерде эмнелерге күбө болдуңуздар? Аяктан болсо Өлкө башчыбыз Садыр Жапаров бүгүнкү жалпы балдардын эл аралык күнү менен куттуктады, биздин кичинекейлерди. Президентти көрдүңүздөрбү? ооба. Көрдүңүздөр, Дагы концерттик иш-чарага катыштыңыздарбы Комуз менен же көрүүчү болуп келдиңиздер барып? Көрүүчү болуп келдик. Нуризат эже, биздин кичинекейлердин бүгүн майрамы. Ошону менен бирге биз да убагында кезинде кичинекей болгонбуз, дал ушул майрамдарды баштан өткөзгөнбүз дегендей. Сиз мугалим катары, эне катары бүгүнкү майрам сизге кандай толкундоолор, кандай сезимдер болуп атат сизде? Саламатсыздарбы? Биринчиден кыздар майрамыңар менен. Бүгүнкү майрам мен үчүн биринчиден балалык кезимди эстейм. Ар бир ушул күнү ата-энем бизди эс алуу багына алып барып, ойнотуп, балмуздак алып берип, аябай сүйүнчү, кубаныччуу ошол күндөрүмдү эстедим. Анан бүгүн бул окуучулар эмес, булар кичинекей кыздар да башка улуу тайпадагы окуучулар менен параттан өттүк. Бүгүнкү Ала Тоо аянтында иш-чарада, Ала Тоо аянтына дагы иш-чарага катыштык. Ошол күндүз ошондой өттү. Кечинде бул кыздар менен сиздердин эфирге келдик. Анда биздин кичинекейлер бизге кайсы күн ойноп беришет азыр? Бүгүнкү балдардын майрамы менен куттуктап, Атай Огонбаевдин Жаштар маршы күбөсүн ойноп беришсин. Жакшы болот, келиңиз. Бали. Кол чабалы. Ар бир бала менен иштешүү бул
энергияны көптөгөн эмгек талап кылат. Анткени баланын ою менен болуш керек. Кээде туура эмес жасап аткан болсо, ал нерсени баланын көңүлүн оорутпай туура жеткизгенге эртеңки күнү ушул кайра комузду кармаганга шыктандырыш керек да. Балдар менен иштешип жаткан учурда сиз кичинекейлердин тилин кантип табасыз? Чоң тайпаңызды жашы бир аз 5-6 класстар болсо алар улуулар. Бир аз айткан нерсеңизди анча-мынча какус урушуп койсоңуз деле көңүлгө албайт. Эми кичинекейлердин көңүлүн алып кала турган болсо эртең келбей коюшу мүмкүн да. Комузду кармабай коюшу мүмкүн таарынып. Бул кыздар негизи бизде балдар искусство мектебинде комуз бөлүмүндө 5 жыл окушат. Бул кыздар жаңы келишти. Быйыл Кудай бурса 1-классты бүтүп атышат. Негизи кичинекей балдар келгенде биз эркелетебиз, биринчи эркелетип, колун кармап, баштаганда эле нотадан баштайбыз, нотаны үйрөтүп, өзүбүзгө көндүрүп, буларды шыктандырып, анан ар бир комузду карматып, колуна берип, анан эми булар бала болгондон кийин алдайбыз биринчиден. Жакшысың, мындай ойнош керек, андай ойнош керек. Комузга колду коюш, постановка да, мындайча айтканда, постановка коюш негизи аябай кыйын. Бала үчүн да кыйын, мугалим үчүн да кыйын да. Бирок эгер баланын дээринде болсо, бат эле алып кетет. Мен ушул кыздарымды айтсам, бул кыздарым мени көп деле кыйнаган жок. Чын айтканда. Биринчи классты бүтүп аткан болсо деле. Биринчи классты бүтүп атышат булар, бирок ушул бир жылдын ичинде булар аябай жакшы жыйынтык көрсөтүштү, конкурстарга катышты, эл аралык концерттерге катышты. Мындай мага көп деле кыйынчылык туудурушкан жок булар. Бат эле алып кетишти да, дээринде бар кыздардын ачты. Мен биздин жеткинчектерден сурагым келип турат. Сезим, сиз сабакка келгенде биринчи эмнелерден баштайсыздар сабакты? Математикадан. Комузга келгенде. Комуз келгенде күйдөн баштайбыз. Канча күй жеткенде үйрөнүп калдыңыз? Көп. Көп, Биз биринчи обондорду үйрөтөбүз көбүнчө. Обон анткени жеңилирээк буларга. Анан угуп жүргөн обондорду да, мисалы, ырдап жүргөн, ырчылар ырдап жүргөн ырлардын обондорун биринчи комузга салып үйрөтөбүз. Буларга кулагына мындай тааныш болгон үчүнчү. Анан көнсүн депчи, анан кийин күйлөргө өтөбүз да. Көбүнчө ушундай биздики. Азыр анда дагы бир күн ойнойлу. Кайсы күн ойноп беребиз анда? Кайсы күн? Бурулча селкинчек. Келиңиздер. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин студиябыздын меймандары биздин кичинекей комузчуларга кабыл тилейиңиз, бүгүнкү майрам менен куттуктайм десеңиз, байланышка чыгыңыз. 59-20-70 шаарыбыздын коду 312 0995 23-23-81 WhatsApp номерларына SMS билдирүү калтырыңыздар. Келип түшкөн билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы? Комузда кол ойноткон биздин кичинекейлерге ийгилик каалайбыз. Ушундай жаштарды көргөндө, ушундай форманы көргөндө, эң негизгиси кичинекейлерибиздин колго комуз кармап отурганын көргөндө аябай сыймыктанып, аябай толкунданып жатам. Буюрса келечегибиз бар экен. Улуу өнөрдү аркалаган мыкты комузчулардан болгула. Мыскал апанын жолун улагыла деп акыркы сандары 939 менен аяктаган абонент SMS билдирүү калтырган. Ошондой эле Нуризатка ийгиликтер каалайбыз, жаштардын талантын ачып, улуу өнөргө жол сала бериңиздер деп билдирүүсүн калтырган. Рахмат. Нуризат эже, сиздерде канча тайпа окуучу бар? Бизде биздин бөлүмдө 56 бала окуйт. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, 5 класс. 5 жыл окушат да. Ошол.
Жакшы. Мен биздин кичинекейлерден сурагым келип турат. Өз алдынча дагы көп ойноп беребизби? Бири-бирден, Анда келиңиздер. Кимден баштайлы? Менден сулуу кыз. Солоо кыз, Кол жабалы. Мен Фатимадан сурагым келип турат. Фатима, комузга сабакка барып баштагандан баштап сиз канча көп үйрөндүңүз? Мен 12-де үйрөндүм. Канча көп үйрөндүңүз? 12. 12 көп, Жалаң эле көп ойнойсузбу же ырдап да коесузбу? Жалаң эле көп эле ойнойм. Көп, Качан ырдап үйрөнөбүз? 3-чү класста. 3-чү класстан баштап ырдап үйрөнөбүз, Анда келиңиз, бир көп ойноп бериңиз бизге. Фатима кызыбыз азыр Бешеке Жандаровдун Сагынам деген обонун ойноп берсин комузда. Ай, баракелди. Кол чабалы. Фатима айтпадыңызбы, 12 көп үйрөндүм сабакка келип баштагандан бери деп. Ошонун ичинен сиз эң көп ойногон күн кайсы күнү көп ойнойсуз? Мектепте, үйгө барганда, үй бүлө мүчөлөрүңүзгө кайсы күнү ойноп бересиз? Мен бүгүн ушул күнү үйрөнүп келдим деп. Тенчтер ойноп жүргөн эле күнү. Обону? Evet. O daima öyle oyunu verir. Ойноп бересиз, дагы? Дагы сагынамды. Сагынамды, Көп ойнойсуз ошону, Өзүңүзгө да жагабы? Ооба. Жакшы. Анда Алия кызыбыздан бир күн сураналы, Келиңиз. Элдик обон, ой комузчу. Бали, кол чабалы. Биздин кичинекей комузчулар буюрса улуу өнөрдүн аркалап элибизде таанымал кыргыз маданияты үчүн, элдик күү үчүн бир өзгөчө орду бар күүчүлөрдөн, комузчулардан, обончулардан болсун деп тилек айталын. Дал ошондой тилектерин билдирген биздин көрөрмандарыбыз да бар. WhatsAppка келип түшкөн билдирүүлөргө назар салалы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү балдардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Комузчу кыздар азаматсыңар. Сезим, Фатима, Алия, силер менен аябай сыймыктанабыз. Өнөрүңөр өркүндөй берсин. Ушундай кыздарды тарбиялаган эжейине да чоң рахмат айтабыз деп акыркы сандары 223 менен аяктаган көрөрманыбыз SMS билдирүүсүн калтырган.
Нуризат сиңдиме ийгилик каалаймын. Эжеси Айгүл окуучуларын ар дайым ушинтип тарбиялап, өнөргө салымын кошуп жүрө берсин. Окуучуларына ийгилик каалайм. Баары татынакай, аябай сонун кыздар экен. Көз тийбесин дейт. Акыркы сандары 927 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү балдардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Неберелеримди, балдарымды куттуктайм дейт. Фатиманын коштоосунда күүлөрдөн чертип беришсинчи. Бизде келечекте сонун күүлөрдү жеткен кыздардан болушсун деп жараткандан сурайбыз деп акыркы сандары 070 менен аяктаган көрөрманыбыз СМС билдирүү калтырган. Анда Фатимадан дагы бир күү сураналыбы, эже? Эгер сиз уруксат берсеңиз. Мен Токтогул Сатылганов, Кербезим. Мен сезимден сурагым келип турат. Сезим, сиз ушул комуз сабагына келгенде эжеңиз сизди күйрөтөт да күйүндө. Ошол күүлөрдү эжеңизден дагы сурап, же болбосо үйрөнө албай калган жерлериңиз болсо үйдөн кайталайсызбы барып дагы? Ооба. Кайсы күүлөрдү сиз үчүн үйрөнгөн аябай татаал болду? Сагынам, Кербезим. Канча күндө үйрөндүңүз? Көп убакытта, Эжеңизден үйгө барганда да сурайсызбы, же үйгө барганда өз алдынча кайталайсызбы? Үйгө барып кайталайм. Кайталайсыз, Алия, сизчи? Канча күн үйрөндүңүз? Мен көп эле үйрөндүм. Чоң кербез мага аябай жакты, бирок мен деген жаттап алган жокмун да. Бир жума жаттагам, бир жумада. Анан жаттап, үйгө кечке келип, чоң кербез ойнойн деп ойногом. Үйдөн келип дагы, комуздан сырткары да кайсы сабактарды жакшы окуйсуздар? Сезим? 5 аласызбы? Ооба. Канча бешиңиз бар? Көп. Кайсы сабактардан 5ке окуйсуз? Аябай сыймыктан, мактана турган. Бардык сабактардан, Ай, азаматсыз. Эжеңиз кайсы эжелерди жакшы көрөсүз мектепте? Кыргыз тилин, англис тилин. Ошол. Кыргыз тилден сабак берген эжеңиздин атын эстей аласызбы? Ооба. Аты ким? Сабира Тынаевна. Сабира Тынаевна, Сабира эже, бизди көрүп жаткан болсоңуз, биздин жеткинчектердин келечекке болгон шыгын, келечекке болгон ой максаттарын дагы да шыктандырыңыздар деп сиздерге тилек айталы. Анткени үйдө ата-эне балдарга тарбия берсе, билимди мектепте мугалим берет деп айтылат. Балдардын шыгынын, балдардын алга койгон максаттарынын ишке ашуусуна бул мугалимдердин берген сабагы, берген таалими, тарбиясы аябай чоң образды ээлейт. Фатимадан сурагым келип турат. Фатима, кайсы сабактарды жакшы окуйсуз? Орус тили. Орус тилде, дагы? Адаби окуу. Адаби окуу, Адаби окууда эмнелерди окуйсуз көбүнчө? Адаби окуудан эже берген тапшырмаларды окуп кечке эле түшүндүрүп, түшүнбөсөм кечке эле кайталап окуй берем. Анан түшүнбөсөм окубай эле коем, айтпай эле коем деп коем. Анан сиз ошентсеңиз эжеңиз эмне дейт сизге? Эжем болсо эчтеке дебей эле коет. Жаттап кел деп айтпайбы? Айтат кээде, бирок баардык классыбызга айтат. Баардык класска, Канча бешиңиз бар? Санап көрдүңүз беле бештерди? Жок. Санап көрсөк канча беш чыгат? Көп эле окшойт. Көп эле окшойт. 4 дагы барбы? Калп айтпайлычы? 4 бар. Сезим сиздечи? 4 жок, Алия сиздечи? Менде баары 5тер, 4, 2, 3 бар. Кайсы сабактардан 4 аласыз? Математикадан бир жолу алгам. Үйгө келип ыйлагам. Эмнеге ыйладыңыз? Жөн эле кечке эле 5терди ала берем деп ошон үчүн ыйлагам. 4 алдым деп ыйлагам. А математикадан сизге ким сабак берет? Валентина Андреевна. Валентина Андреевна.
ыйлаткан турбайсызбы Алиян? Болбойт да эми, эми ыйлабайсың, 5 аласың, Анда Нурзат эже, окуучулардын коштоосунда дагы бир күбө сураналы? Күбө ойнойлу? Же бир-бирден аткаралыбы дагы? Чоң кербез. Фатима чоң кербест ойноп берсин. Балдарды майрам менен куттуктап. Келиңиз. Кали, колчобалы. Нурзат эже, балдардын комузго болгон кызыгуусу, улуу өнөргө болгон шыктануусу кандай болуп атат? Кабыл алуусу кандай кабыл алышат балдар? Негизи ар бир бала ар кандай кабыл алат. Эркек бала караганда кыздар батыраак кабыл алат. Эмне себептен? Эркек балдар негизи ойнок болушат да. Жалкоораак келебесин аны эркектер? Эми жалкоорок деле деп айтпайм. Эркек балдар деле мындай таланттуу болот, бирок ойноктан мындай азыр айтып атсаң оюнун баары башка боло берет да. Бирок мындай кабыл алуусу эркек баланыкы деле жакшы. Кыздар деген кыз деген баары бир эме да, мындай зирек келишет, кунт коюп угушат, көңүл бөлүшөт, берген тапшырманы аткарышат. Кыздар менен кичине иштеш оңоюраак. Оңоюраак болот, Жакшы, түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы Кутмандын кечиңиз менен? Кутман кеч сиздерге. Рахмат, бирге болсун. Түз байланыштабыз, келиңиз. Чепнечи кыздарга ийгилик каалайбыз, эжесине дагы ийгилик каалайбыз. Редакциядан суранычыбыз бар эле, дагы кружоктор көбүрөөк мектептерде, шаарда уюшулса деп сурайт элек. Анан бекер дагы кружоктор болобу деп сурайт эле. Уюштурсаңыздар жакшы болот эле, дагы ушу кыздар болушуп чакырып. Рахмат. Кайсы жактан байланысыз, урматтуу көрөрман? Бишкектен. Жакшы, алыстабай туруңуз. Алдыда сиз берген суроого жооп алып беребиз. Нурзат эже, суроо сизге болду. Саламатсызбы? Кружок биздики негизи музыкалык мектеп. Номер 1 балдар искусство мектеби. Аламединадинде жайгашканда, 1 средняя школанын 1 мектептин жанындабыз. Келсеңиздер болот, бизде деген экзамен менен кабыл алабыз балдарды. Мына башталып атат уже экзаменибиз. Келип, экзаменден өтүп окуса болот бизге. Талаптар кандай болот, сынак? Сынактан биз баланын слухун текшеребиз, ритм, память. Ошол нерседен өтүп жакшы тапшырса окуйт бала. Мектепке кандайдыр төлөмдөр болобу сабак алып аткан үчүн? Айына акча төлөп окушат. Эгер жашыруун болбосо, жалпы көрөрмандар үчүн канча сом төлөйсүз бир айга? Комузчулар бизде деген көп бөлүмдөр бар да, фортепиано бар, скрипка, комуз, гитара бар, баян бар.
Комузчулар 550 сом төлөшөт айына. Bir ayga, bir bala üçün, Bir bala üçün 550 сом төлөйт. Эгер бир үй бүлөдөн 2ден бала окуса, экинчи балага скидка бар да. Жеңилдик бар, Канча пайызын төлөйт экинчи бала? 50%. 50%, ошондо 250 сом төлөйт, 750 сом төлөйт. Bir эки бала үчүн, бир ата эне. А эгер үчөө болсочу? Үчөө болсо Үчүнчүсү бек акысызбы? жок, 25%. Үчүнчүсү. Ошондо жеңилдиктер каралган, Жеңилдиктер бар. Жаш жаш курагы биз комузга эми тамга таанып, окуп калганда алабыз да, көбүнчөчү экинчи класстан өйдө алабыз. 9 жаш болот ошон 9 жаштан, 5 жыл окушат. 5 жыл окуйт. Комуздан башка бизде деген сольфеж, хор деген сабагыбыз бар, музыкальная литература бар, фортепианода үйрөнүшөт, булар бир эле комуз менен чектелбей, вокалга барышат. 5 класска, 3 класска келгенде ырдап башташат, Азыр Фатима айтып калды. Бизде 2 класстан баштап эме бар да, тиги каалаган бөлүм эмеге барып, тиги орусча айтып беречиге чыкпастары, тиги предмет по выбору деген бар да, ошондон балдар тандашат да. Кааласа фортепианога барышат, кааласа вокалга барышат, кааласа чопочор бар, оз комуз бар, ошолорго барышат. Анан баланын тандоосу, эгер Фатима вокалды тандаса, вокалга барат, комуз менен ырдаганды үйрөнөт. Алия эгер фортепиано арам десе, фортепиано үйрөнөт, ошондой. Ким сезим чопочор үйрөнөм десе, чопочорго барып үйрөнөт. Тандоо бар, Кошумча. Чоң рахмат сиздерге, келип түшкөн билдирүүлөрдү дарайына жеткизели дагы, эфир жыйынтыктайлы. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Бүгүнкү балдардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар бир үйдө балдардын үнү, күлкүсү жаңырып турсун, комузчу кыздар бактылуу кыздардан болсун. Эжейке чоң рахмат, алып барчу сизге да рахмат дейт. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдирели. Акыркы сандары 838 менен аяктаган абонент. Комузчу кыздарга ийгилик, азаматсыңар, сыймыктанабыз. Кыргыздын кыздары Сезимден, Алиядан, Фатимадан барыңарга ийгилик каалайбыз. Эжейине чоң рахмат баарынан ушундай кыздардын талантын ачып жатканына да. Акыркы сандар 045 менен аяктаган абонент смс билдирүү калтырган. Дагы бир смс билдирүү бар. Андан кийин эфир жыйынтыктайбыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен балдардын бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге чоң рахмат. Ушинтип кыздарды, негизи эле биздин жаш жеткинчектерди өнөргө үйрөтүп жатканыңыздарга чоң рахмат сиздерге. Өнөрүбүз улана берсин, комуз ар бир үйдө жаңырып турсун, ар бир үйдө комуз болусун каалайт элем дейт. Акыркы сандары 223 менен аяктаган абонентибиз. Урматтуу көрөрмандар, ушун менен эфирди жыйынтыктайбыз. Студиябыздын меймандары номер 1 балдар музыкалык искусство мектебинин мугалими Нурзат Төлөбаева жана окуучулар Алия Үсенова, Сезим Жакыпбекова, Фатима Данияровалар болду. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Улуу өнөргө болгон сапарыңыздар байсалдуу болсун. Буюрса, дагы да сиздерди студиябыздан күтөбүз. Келесиздерби? Келиштик, Качан келесиздер дагы? Дагы 12ден үйрөнгөндө чакырабыз. Макулдаштык, Келебиз, Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу көрөрмандар, ушун менен эфирди жыйынтыктайбыз. Ар бир үйдө комуздун күлкүсү, ар бир үйдө наристенин күлкүсү жаңырып турсун деген тилекти айталы. Түнүңүздөр бейпил болсун. 5-чи канал Акчөнбек программасын көрдүңүздөр. Кызматыңыздарда мен Шабдан Гүлжигитов болдум.